Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Казакстанда мектепти аяктап жаткан окуучулар бара жаткан унаа жол кырсыгына кабылды. Бул туурасында казак басылмалары жазышууда. Малым болгондой, окуя кече 23 майда Жанаоязенде орун алды. Полиция Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 100 жана Lexus LX 450 унаалары сүзүп кеткенин айтып, жол кырсыгына бүтүрүүчүлөр күнөөлүү эместигин билдирди. Анда Toyota Hilux унаасынын айдоочусу бүтүрүүчүлөр бара жаткан Toyota Land Cruiser 100 унаасынан ашып өтөм деп жол жээгинде турган Lexus LX 450 менен сүзүшүп алган. Ошондой эле жол кырсыгынан эч ким жабыркабагандыгы маалыматта кошумчаланган. Бишкекте майып кызды зордуктоого шектүү кармалды. 22 майда саат 2:00 жүзеке кызматына Ажы аттуу жарандан анын 21 жаштагы кызын тааныш эмес жигит зордуктаганы тууралуу билдирүү келип түшкөн. Арыз ээси 21 май күнү саат 23:00 чамасында жаңы конуштардын биринде кызынын таанышы аны алдап машинага салып, эркине каршы күч колдонуп, аны менен жыныстык катнашка барганын билдирген. Булактардын айтымында жабыркаган кыздын эки колу тең жок. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 154-беренеси зордуктоо боюнча кылмыш иши козголду. Тергөө жана ыкчам издөө иштеринин жүрүшүндө 21 жаштагы шектүү кармалып, УКЖга киргизилген. Тергөө иштери улантылып, экспертизалар дайындалды. Assalamu alaikum, bro. What's your name? My name is Tamirwan. How old are you, man? 14. 14. Bro, what is this stuff? This is kurut. Kurut. Yes. What is it? This is cheese. Cheese. Product. Which one is the best one? This is. Just a little This bit. is try. Try? Yes, this is very sweet. All right, man. Like this? Yes. Oh, bro, this is fukuzni. Yes. Delicious, man. Let me buy three pieces. Three stock. Piece? Okay. Your English is very good. Yes, thank you very much. Where do you learn English? Off school. School. Yes. Oh, my brother. Bro, I will buy. Yep, I will buy. No. Brother, no. No. Brother. This is surprise. No. Brother, please. Man. Come on. You're too nice. You take it, man. Take it. No. Brother, please. No. Please. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much too. This is your family business? Yes, this is mom business and brother. So you only come here after school? Yes. The curd is delicious, man. Thank you so much. So, Brother, nice to meet you, man. thank you very much. Nice to meet you too. What a nice guy that was, man. Oh my God, he wanted to give me for free. It's so nice to meet people like this in the markets. Makes me like more optimistic about the future, to be honest. Урматтуу кыргыз элим, бизге жардам берип атканыңыздарга Алла разы болсун. Сиздердин бүт пулуңуздарды, эмеңиздер бардыгы келди. Кызымды Кудайга шүгүр операция кылдырдым. Азыр жакшы. Азыр мана дагы экинчи потокко операцияга барышыбыз керек. Биринчисине барып Өзбекстанда операция кылдырып келдик Ташкентте. Азыр дагы мынатып күн ысыган сайын дамы кысылып, кыйналып, аба жетишпей, өтө кыйналууда. Балалап кетип атат, бул тынымсыз, күн ысыган сайын аба жетишпей калат экен. Сиздерден сураныш, дагы да жардам кылып коюңуздар. Ушу кызымды экинчи поток операциясына алып келейин. Бир жактагысын алдырдык, бир жагдагысы калды. Азыр ушу кызымды неме каратам деп өзүм да кыйналдым. Мана ушу үйдө отурган үйүм квартирага айга 5000 квартираны төлөймүн. Дагы да жардам кылыңыздар. Эм банкым анаркамы деп чыгат, өзүм атыма түшүп атат. Сбербанк өзүмдүн акам болот, Хамза деп чыгат. Сиздерден сураныч, дагы эле токтотпой жардам берип коюңуздар. Дагы бир марта операция кылдырып алайын. Сиздерден Алла разы болсун. Бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Сиздерден өтө суранамын. Ушу кызыма жардам бериңиздер, жакшы болуп кетишиге салымыңыздар кошуп кетиңиздер. Эрте турмушка чыксаң эрсирип калды дешет, кеч турмушка чыксаң олтуруп калды дешет. Өзүңөн чоң балага турмушка чыксаң чалга тийип алды дешет, өзүңөн кичинекей балага турмушка чыксаң жаш баланын башын айландырып тийип алды да дешет. Тойдон кийин боюнда болуп калса, бул көчөдөн боюнда болуп тийип алды дешет. А боюнда болбосо бул катын оорукчан, бул төрөбөйт дешет. Кыска кийсең бузулуп кетти дешет, оорунсаң арабтын кийимин кийип алды дешет. Оорусаң сен оору бересиң дешет, а оорубасаң сен өлбөйсүң дешет. Кыз башың менен чет өлкөдө иштеп жүрсөң, бир жарым саат иштеп жүрөт да андан көрө ата энесинин жанында жүрбөйбү дешет. Ата энесинин жанында жүрсөң, ай ата энеңе жүк болбой иштебейсиңби же турмушка чыкпайсыңбы дешет.
Бирөөнү төрөсөң эмне бир бала менен өтүп кетесиң дешет. А көптү төрөсөң будан башка жумушуңар жок экен да дешет. Арык болсоң, акчаң жок беле, бир нерсе алып жеп семирбейсиңби дешет. А семиз болсоң, арыктабайсыңбы, чочкодо семирип кетипсиң го дешет. Ошондуктан туугандар, Кудайым бир берген өмүрдү өзүңүздөр каалагандай чыркап жашаңыздар. Элдер сүйлөй беришет, сизге чейин да сүйлөшкөн, сизден кийин да сүйлөшөт, сиз өлгөндөн кийин да сүйлөшөт. Сен берип фактан койдуң. Бизге жүлөө керек, бизге медиктер керек. Ошончо күндөн бери бир кат жөнөттүң бизге. Бизге врачтар керек, үй керек деп. Ичип келгендер отурушат. Аларды өзүңөр кирип түшүнүк каттарына жазып бергиле. Райондо 2025-жылдан баштап биринчи кварталда ымыркалардын өлүмү 6 баланы түзүп, 2024 жылдын ушул мезгилге салыштырмалуу бир балага көп дейт. Биз ар бир жерден айтып атабыз, азайткыла деп. Сиз эмнеге бир балага көп берет? Бирден бир себеби ошол врач адистердин жетишсиздигинен келип чыгып атат. Жыйынга ичип келгендер бар. Мындай пикирин айтып, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Урматбек Самаев район шаарлардын жетекчилерине эскертүү берди. Ичип келгендер отурушат. Аларды өзүңөр кирип түшүнүк каттарына жазып бергиле. Жок, ичип келгендер кимдер экен? Сразу эле неме медицинский свидетельство сразу азыр ким экен? Не отдать отказ? Директор койгула, чыгып баратканда. Ким Урмат Озбекчи? Медицинский немени койгула, бияктан чакыр ким Өмүрбек. Чакыр бияктан немелеринде тиги ичип келгендердин сразу активировать туруп сразу жумуштан алабыз. Бул трудовой кодекс боюнча иште ичип келгендердин сразу жумуштан эштикке биз разбор алсам болот жумуштан. Түшүндүңбү? Азыр чакыр бияка. Коллега бүткөндөн кийин ошол жактан сразу кетиребиз. Ичип келген коллега ичип келген бул кандай неме көрүнүш? Бул сыйлабастык да. Ким экен? Подозрениеңиз кимде бар эле? Азыр текшертип атат. Чыгып бараткан баардыгын текшертесиң. Бутуму ким Өмүрбек? Сөз Жалал Абад облусунда ушул жылдын биринчи кварталында аткарылган социалдык экономикалык көрсөткүчтөрдүн жыйынтыгын чыгарган облустук коллегияда айтылды. Чаткал району, Жалал Абад жана Маали суу шаарларында өндүрүштүн физикалык көлөмүнүн индекси төмөндөгөн. Уктап аткандар мен келип атпай жактан. Мен атайын койдум эле жактан камералар менен. Ким уктап аткан боюнча деп. Урмат Озбекович, Жаныш Озбекович менен Азбаевдин мага сүрөттөр менен келди. Ошол сүрөттөр боюнча баары мына тиги уктап аткандар боюнча ошолордун алып туруп түшүнүктөрүн алды да выговорларды болсо ошол жакта бериңдер. Хорошо? Сунуштар менен киргизгиле. Коллегия эмне бияк укталып берип атабыз биз. Же бул силерге коллега не касаемыйбы? Биринчи кварталдын жыйынтыгында жогорку өсүү тамак аш азыктарын өндүрүүдө, ичимдиктер менен тамекиде 111%, башка металл эмес минералдык продуктуларды өндүрүүдө 189%, өнөр жай кийимдерин өндүрүүдө 167%. Ал эми төмөн көрсөткүчтөр текстиль жана тигүү тармагында 44%, химия өндүрүшү 89%, электрондук жана оптикалык жабдууларды өндүрүү 35%га байкалды. Врач адистердин жетишсиздигинен келип чыгып атат. Азыркы учурда ошо район тарабынан жана ошо облус администрациянын тапшырмалары негизинде Бишкектеги медициналык окуу жайлардын, академиялардын окуу бүтүрүүчүлөрү менен жолугушуулар өткөрүлүп, ал жерден ошол жана профориентация сыяктуу райондорго жана алыскы аймактарга келип иштеп берүүгө сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Жана ошондой эле ал жерде талапкерлерге сунуштар берилип, жана көмөк акча пул келген медик адистерге жана ошондой эле азыр каралып атат. ГИК үйлөрү салына турган болсо, ошол биз сунуш киргизип атабыз. Ошо ГИК үйлөрүнөн дагы ошо медик жана мугалим адистерине жеңилдетилген пайыз менен ушундай бир жакшы бир аракеттерди кылып берсек, бир кызыгуу пайда болот деп, анан ошол алыскы аймактарга тиешелүү адистер келип кызматын өтөгөнгө шарттар түзүлөт деп. Облус башчысы дарыгерлердин педагогикалык кадрлардын жетишсиздигин кыскартуу боюнча Саламаттык сактоо министрлигинин Жалал Абаддагы координатору жергиликтүү бийлик жетекчилерин натыйжалуу иш алып барууга чакырды. Мындан сырткары коллегияда айтылган маселелер боюнча жетекчилердин жоопкерчилигин эскертти. Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7 канал, Жалал Абад облусу.